Межи недвижимость агенттигинде бүгүн 15 май Катардагы Кыргызстан жараны менен сделкабыз аяктап бүттү. Исаев Санжарбек байкени компаниянын атынан куттуктаймын. Ал эми сделкабыз болсо Транскапиталда болду. Сотруднигибиз Искендер өткөрүп келди. Процессти жана дагы турак жай эмнеден башталган, эмне үчүн Москвадан үй алганын баарын сиздерге менен бөлүшүп кетет. Санжар байке кандай эмоция болуп атат? Сделкаңыздар кандай өттү? Биринчиден саламатсыздарбы? Ушул биринчиден сделкабыз аябай мындай жакшы өттү, удачный болду десем болот. Анткени бул эми бул банк менен иштешкен көп ишканалар мындайча айтканда этегине чыгыш аябай кыйын болуп аткан экен. Азыр эми мына болду, жакшы рахмат. Насип кылса ушундай экен. Мен өзүм башында ноябрь айында келип кайрылганмын. Росбанк аркылуу, анан бул жерде бизде кайрылганда дагы эми бул пут тосуулар болот экен. Пут тосуунун баардыгы алыс эмес, жакын адамдардын тарабынан пут тосуу болуп калат экен. Кээ бир адам атайлап коет экен. Эми ошондой себептер менен жаңы жылга чыгып кеттик. Ал эми жаңы жылдан кийин дагы процесстер өзгөрүп отуруп, ушул мезгилге май айына келип калышка туура келди. Анткени апрель айында биз уже 7 миллион апрель айында бизге чыккан болчу одобрение. Чыгып, бардыгын растап, бардыгы келип сделка даяр болуп келгенде, жанагы Росбанк менен дагы бир банк Райфайзенке кошулганына байланыштуу бизге белгисиз мөөнөткө токтоп калды. Андан кийин эми бул Транскапиталга тапшырып, ушул жерден бизге бүгүн Кудай кааласа ийгиликтүү аяктады. Эми ошондон берки мынау 5 айдан беркини эсептегенде, 6 айдан бери эсептеп отурсак, сиздердин канча нервиңиздер кетти. Зульфия карындаш, силерге чоң рахмат. Ушул кежине недвижимостьтин ушу негиздеген Самарага да чоң рахмат карындашыбызга. Эми бул жерде мен кежине недвижимостьти мен укканда бул өзгөндө деги эле болгондо Кыргызстандан уктум. Ушундай бар, ошол жактан телефонду алып, ошол жактан байлашка чыгып келгенмин. Анан эми бул Москвага эмне үчүн үй алат дегенде, анткени биз Москвада барган сайын жилье кымбаттап атат, аренда да кымбаттап атат барган сайын. Эми бул жерде ипотека алгандагы акча менен эсептесең, ал үйдүн арендага берсең, значит биз төлөп аткан ипотеканын жарым эле акчасы болуп калат экен арендачы. Анткени эгерде биз ошону 10 жыл төлөй турган болсок, аны үстүнө дагы ошончо кошуп төлөсөк, биз 10 жыл ичинде деп ойлобойм мен. Эми 10 жылга жетпестен ал үйдү өзүбүзгө калгыдай болот экен. Мындайча айтканда биз квартплата төлөйт экенбиз. Квартплаттын ордуна биз өзүбүздүн үйүбүзгө өз акча төлөп жашай берет экенбиз да. Ушул жагы бизге выгодныйраак болот экен. Анан мекендештердин көбүнчөсү кайрылганда айтат да, биринчи эле үйдөн башталат да. Эми сиз кардар катары одобренияны деле күттүңүз, турак жайды деле күттүңүз. Анан бир болбойт деген бир ой келдиби сиздин оюңузга, акылыңызга? Болбой калат окшойт, мен үй албай калат окшоймун деген. Же аягына чейин болот деген эле үмүт болдубу? Эми мындай болду да, мен баягы мындайча айтканда көп эле нерсени уккам, бирок бир жерге айтканда аябай кечиксең, анда жакшы жагы бар дейт да. Анткени алдыңдагы киши может ошол мурдагы менен кеткенде балким Титаник окшоп чөөп кетет белек дегендей, Титаник илешпей калып өкүнгөндөр болгон да. Кийин алар да чөөп кетишпеди. Анан айтканда ушуга жетишпей калганмын, көрсө өмүрүм узун экен дегендей да. Эми бул да өзүнчө бир жакшы жагын бекитип койгон чыгар аркасында деп үмүтүм үзгөн жокмун, күттүм. Бирок канча-мынча адамдардан уктум, сен колуңан келбейт, сен уже доказать эттиң, андай-мындай. Эми ал сөздүн баары калып кетти. Кудай кааласа буюрса бүгүн жакшы өттү. Искемге чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мына Гүлнурага, Самара, жамаатыңыз иштей бериңиздер. Анткени бул Москвада тандаган себеби биз ушул жерде иш болуп аткандан кийин, иштеп атканыбыздан кийин, анан эгерде биз бул жерде квартплат бөлөк төлөсөк, Кыргызстандан алып, ага дагы төлөсөк, эки түшүп калат экен. Мисалы, ушул жерден алып ушул жерде төлөсөк, бул эми үй салганга караганда, же башкаларга караганда мындай өзүң реальный да көз алдында турат, жашап атасың. Ошол жагын эске алып. Ставкаңыз канча болду, Санжар байке? Ставкабыз биздики 19% менен болду. 19% менен берилди. Эми буюрса 6 ай төлөгөндөн кийин эгерде дагы ставка ылдый түшө турган болсо, бул да түшөт деген ойдомун, ниеттемин эми. Ооба, канча үй көрдүңүз? Үйдүн баасы канча? Үйдүн баасы негизинен алганда бул 7 миллион 600 миң. Түшкөн ошол болду, негизи көп эле болчу. Андан кийин буга чейин мен 3 жерден үй көрдүм. Буга чейин 3 жерден үй көрдүм. Видныйдан 2 үй көрдүм, бирөө Западныйдан 1 үй көрдүм. Бирок ал жерлердин эмнеси жаккан жок. Мага ал жердин экологиялык жактан бирөөсү бирөө Западный заводдун түбүндө болуп калды барсам.
Андан кейін Видныйға барсам, транспортқа бир алысыраак. Азыркы мен тандаган жер Котельникиге 15 минутта пешком дейт. Биздин кыргыздын басы боюнча 10 минут болуп калса керек. Бирок негизи 15 минутта пешком барып, метрого чейинки аралык. Бул деген биздин бала чака болобу, кар картаң ким келсе дагы удобный жер деп ойлойм бул. Москвада ушул нерсе бар. Метрого жакындаган сайын бул уже Москванын өзү эле метро. Метро түштөн Москванын бар жерине барган ыңгайлуу жер. KG недвижимость агенттигине мекендештерге сунуштайсызбы? KG недвижимость агенттигине мен сунуштайм, бирок ошо менен кошо сабырым кошо сунуштайм. Сабыр кылып, мындай кенен коюп, бүгүн болсо эртең деген боюңуздар болсо, KG недвижимостьке кайрылыңыздар. Булар эч качан обещать этпейт. Анан булар бардык ишти ушу банктын же болсо Россиянын мыйзамына карата иш кылышат экен. Ошондуктан мен ушул жерге ушул кыздарды ушул ишкананы сиздерге мындай айтканда көрсөтмө берем. Келип ушул жерден сүйлөшүп, мындай туура түшүнүү менен кабыл алсаңыздар, иштин баары акырында этегине чыгарып беришет бул кыздар мына. Карындашым башка ушундай болду. Негизи эми үйүңүзгө чакырасызбы, барабызбы? Буюрса чакырабыз, регистрацияны күтөбүз. Эми регистрация өткөндөн кийин жакынкы күндөрдө дейин себеби баягы сүйлөшүүлөргө жараша Санжар Байкенге именно регистрация өткөндөн кийин, акчасы түшкөндөн кийин 1 ай деп сүйлөшүлгөн. Баягы негизи бул сүйлөшүүлөргө жараша болот да, бирок Санжар Байкенин бунун кабары бар. Качан болбосо дагы биз ачкычын алып, иштин аягына чейин чыгарабыз мекендештер. Ошол биздин компаниянын атынан KG недвижимость агенттигинен Санжар Байкени жана анын үй бүлөсүн куттуктайм. Албетте ар бир турак жайды самап, ниет кылып, максат кылып жүргөн ар бир мекендешибиз турак жайлуу болсун демекчимин. Ошол сизге чын барыңыздарга чоң рахмат. Самаран командасына, KG недвижимостьке ишиңиздарга ийгилик. Ар дайым ушу бизде кыргызда барбы? Баталган сайын кыргыздын кызматын кылган кыздардан болсун, кыргыздын кызматын кылган жигиттерден болсун, эл кызмат кылсын деп мына Искендер, Байсал, мына Самара, Зүлфия, Гүлнур, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушундай илимдүү, билимдүү кылып, Россия жергесинде болсо дагы биздин мекендешке жардам берип атканыңыздарга чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым жакшылыктарды гана көрүңүздөр. Жүзүңүздөрдөн жылмай кетпесин. Рахмат сиздерге.